Программабызды улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин студиябызга жаркырап, жайнап кирип келген коногубуз бүгүн келди, кече келди. Оштон бери келди. Ошентсе дагы мына таң эрте биздин студиябызга конок кылып чакырдык. Анда ошо келген коногубузду тааныштыралы, андан кийин маек куралы. Жеке ырчы, аткаруучу Айпери Кулбаева бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдик. Саламатсыздар. Жакшы, абдан сонун. Биздин бишкектиктер менен баары менен учашып алабыз аябай. Жакшы. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрөрмандар? Баарыңыздарга кутман таң. Ош жакшыбы? Жакшы жашабы бардыгы? Жакшы, Кудайга. Бишкекке келгенде сиздер кандай бир баягы ыр жазуу максаты менен келесиздерби, же жумуш мененби, же кандай, же жөн гана келип кетүүбү? Негизи ар келгенде ар башка себептер болуп калат. Бу сапар чыгармачылыкка абдан дагы болсо бел байлоо менен быйылкы 2019-жылга жакшы тилек, жакшы ниеттер менен дегендей билекти түрүп дагы чыгармачылыкты мындан ары дагы өркүндөтөлү деген максатта келдик. Көбүнчөсү аранжировканы бул жактан жаздырасыздарбы? Ооба. Бул жакта канча пайыз Оштон жазылат? Негизи биз ал жакта болгондуктан бул жакка ар дайым эле келе бергенге шарттыбыз болбой калат, ар кандай эмелер болуп калат, шарттар. Ошондуктан бир 60% чыгармачылыгыбызды Оштон жаратабыз десек болот. Ал эми клип боюнча айта турган болсок, буга чейин ошол клипмейкерлер ошо Ош шаарына барганда ошол жактан тартырып, Бишкекке келгенде Бишкектен тартырып ушинтип жүрчүмүн. Ошто азыр тойлор жакшы эле болуп атса керек, э? Айпери Кулбаева көп тойлорду алып атат дейт. Насибинче, Кудайга шүгүр, ошол элдин жакшылыгында кызмат кылып жүрөбүз. Ниетибиз, тилегибиз жакшы. Ошол. Тойдон сырткары кайсы жерлерде ырдап жүрөсүз, талантыңызды көрсөтүп? Биздики эми ошол концерттер, аны барыңыздар жакшы билесиздер, концерттерде ырдайбыз. Анан менин жумушум негизи кесибим музыка мугалими. А бирок ошол 13-14 жылдан бери Ош улуттук драма театрында актриса болуп эмгектенем. Актриса деп дагы таанышыбыз керек. Анан кийин андан сырткары Ош мамлекеттик университетинде Рыспай Абдыкадыров атындагы Таланттар академиясы бар, ошол жерде солистка болуп эмгектенем азыркы учурда. Кантип жетишесиз бардыгына? Эми баягы ниетти түз койсоң, аракет кылсаң, убакытты үнөмдөө менен иш кылсаң бардыгына жетишсең болот. Азыркы учурда мисалы эгерде Нарында же Таласта, Бөлдө туруп ырчы көп анча жок, мисалы ырчы болуп ошол эле чыгармачылыгын улантып аткандар аз да. Анан Ош жергесинде ырчылар көп. Ошол эле учурда чыгармачылыгы Бишкекке бат-бат катташат дегендей. Бир аз бул жакта Бишкекке жашаганга караганда Ошто жашап улантып атпайсыздарбы? Оор жаратпайбы оордук? Оордук жаратат, албетте. Биз эми көбүнчө ал жакта болуп калганда бул жакта бир аз чыгармачылыгыбыз солгундап калышы мүмкүн. Мен ошол себептен азыр сиздерге эң акыркы жаңылыктарымды бөлүшө кетейин. Ошондой нерседен улам быйыл Кудай кааласа 2019-жылы Кудайга шүгүр бала чакам чоңойду, дагы болсо ошол талантымы элге тартуулап чыгармачылыкты өркүндөтөйүн деген максатта жаңы гана биринчи сиздерге айтып атам, бул жаңылыгымы продюсерлүү болдум. Ким болду экен ал? Меңдибаев Арсен байкени барыңыздар тааныйсыздар, күчтүү продюсер. Келишим түздүк, буйруса ушул сааттардан баштап иштеше баштадык. Бишкекке көчүп кел деген талап койгон жокпу? Жок, андай талап койгон жок. Буйруса ошол баягы өзүнүн командасы менен менин чыгармачылыгыма жакшы салымдарын кошуп берет деген ишеничтемин. Албетте буга себепкер болгон менин эң жакын курбу досум, азыркы учурда менеджерим Феруза деген досум себепчи болуп, ушул Арсен байке менен тааныштырып, иштешели деп келишим түздүк. Эң жакшы.
сонун жаңылык экен. сонун жаңылык экен. Анан менеджер деп калдыңыз. Менеджер менен продюсердин айырмасы эмнеде болот азыр? Мисалы ырчыларга чалсаң мен менеджер болом деп калат. Ал кайсыл милдетти аткарат, продюсер кайсыл милдетти аткарат? Эми биз көбүнчө баягы бошобой калып, бизге баягы звонок келгендерде бошобой калган убактар болот. Ошон үчүн анан көп баягы ошол себептен бул менеджердин пайдасы ошол да, бизге биз менен эл менен өзү байланышып туруп бизди баягы кызматка чакырууларда, андан сырткары ооба сааттарын белгилеп, андан сырткары ушул баягы радио телевиденияларга мисалы ыр жаратууда, аранжировка жаздырууда биз эми көбүнчө баягы чарчанып калган учурлар болот, ар кандай убактар болуп калат. Ошол күндөрү менеджердин пайдасы аябай чоң да. Баягы ырчы жасай турган ишти менеджер жасайт да, ырчы жөн гана барып ырдаганды билет да. Ырдайт, эфирге чыгып коет. Эфирге чыгат, ырдайт. Ошол жагынан аябай өтө чоң жардамы чоң. Келип кир жууйт, тамак ташlayт. Демек эми өзүңүз продюсердин айырмасы, продюсер мындайча айтканда башчы десем болот. Мыналы ишти кылыш керек, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп ошол менеджерлерди башкарып, иштерди дайындап, анан баягы жаңылыктарды, мисалы имидждерин өзгөрткөндө продюсердин бул өтө баягы немесе орду чоң экен деп ойлойм да. Мен эми көбүнчө баягы эстрада, анан фольклор жаатындагы ырчы болгондуктан, эстрадада дагы да мындай таза эстрадага мындай сүңгүп кирип кете алган жокмун да. Буйруса ошол эми фольклор керек, бул биздин баягы улуттук колориттеги эмелерибиз болгондуктан бул нерсени жоготпош керек албетте. Бирок ошентсе дагы кичине өзгөрүүлөрдү киргизип, чыгармачылыкта улам өсүп, өзгөрүп турбасаң болбойт. Ошол нерселерге продюсердин жардамы өтө чоң болот. Арсен Мендебаев агайыбыздын колуна келген ырчылар бир имиджин өзгөртүү менен чыкчу эле да, дароочу. Сиздерде да ошондой план болот болсо керек, анан чачты сарыга боеп деген нерселер болбойбу же кандай болот? Жок, чачымды сарыга боебойм го, бирок башкача прическа кылып, мындай өзгөрүп турушу мүмкүн. Эртең карасаң Айпери Кулбаеванын жарым чачы жок. Бул жакка таралган да. Кийимдер башкача. Атың чыкпаса жер. Ооба, азыр ошентип жылдыз болгондор көп болот го. Ошону айтат. Демек азыр өзүңүз Ошто иш кыла бересиз, бул жакта Бишкектеги жумуштарыңызды продюсериңиз кыла берет экен да? Ооба, ошондой десем болот. Анан албетте сөзсүз түрдө баягы тез келип, тез эми азыр баягы фотосессия деген бар, аны сиздер да жакшы билесиздер. Тез сиздер дагы фотосессия жасап турасыздар. Буйруса тез келип турабыз, тез жолугушуп турабыз дегендей. Эми көбүрөөк көрүшүп турат экенбиз да. Буйруса. 2018-жыл сизге кандай жыл болуп берди? Канча чыгарма жаралды, канча клип тартылды? 2018-жылда бир 4-5 ыр жаздырганга жетиштим. Андан сырткары 3 же 4 клип тарттырдык окшойт, бирок жеке тартылган клибим бирөө гана болуп калды. Трио, дуэт ырдаган ырларга клип тартып, жеке ырдаган ырларымдан бир ырга ошол клип тарттырдык эле жылдын аягында. Тилекке каршы алды эле 2019-га өтүп кетти. Ошол негизи чыгармачылыкта баягы талыкпаган эмгек менен эле жүрөбүз. Бир жакшы жаңылыгыңызды айтыңыз. Дагы кандай жаңылыктар менен баягы элди таң калтырайын деп атасыз? Буйруса ошол жаңы гана 19-жылдын башында Канике Эралиеванын обону Шайлообек Дүйшеев агабыздын сөзүнө жазылган «Сүйүү бакыт ап келет» деген чыгарманы жараттык эле. Ошол чыгармага клип тартканбыз. Азыр монтаждоо жүрүп жатат. Монтаждоо буйруса жакынкы күндөрү бир жума аралыктарда алдагы жарыкка чыгып калат. Андан сырткары жаңы ырларды пландадык. Арсен байке менен биргеликте буйруса жаңы ырларды алып чыгабыз. Андан сырткары быйыл
былтыр бир аз тыныгуу болуп калды десем болот. Концерт койбой калгам. Быйыл планда бар. Ош жергесине, Жалал Абад жергесине концерт койсом, андан сырткары Бишкек шаарында дагы бир чыгармачылык кечеми өткөргөнгө аракет жасайбыз. Сонун. Анан Ош тараптагычылар көбүнчөсү баягы өзбек туугандарынын ырын оонун алып, сөзүн кыргызча которуп бурдап келесиздер. Кече жакында былтыр болсо керек, 2018 достун дос экендигин иш түшкөндө билесиң деп Венера Динара Тилекеева. Динара Тилекеева экөөңүздөр ырдадыңыздар. Ушундай ырларды ырдаганда мындай автордон уруксат суроо, бир кандайдыр бир келишим түзүү болобу же кандай болот, ырдай бересиздер? Негизи баягы кыргыз ырларын сөзсүз түрдө автордун уруксатын алып, сөздөрүн, обондорун тактап, анан мүмкүн болушунча бузбай ырдаганга аракет жасаймын. Ал эми жогоруда сиз айткан чыгарманы сураганга бизде мүмкүнчүлүк болгон жок. Автордун өзүнөн сурай албадык, бирок ошол эле ал жерде маани маңыз обондо бузуулар болгон жок. Бирок сурай алган жокпуз. Аткарып чыктык. Ал чыгарманы 2017-жылы аткарып калдык. Ошол мен 30 жашка толуп, анан сахнада 10 жыл деп концерт бергем. Ошол концертте бир достукту даңазалаган чыгармалардан ырдабайлыбы деп Динара Тилекеева менен сүйлөшүп, анан баягы жакын дос болуп жүрөбүз, катташып, анан ошол сунуштан улам, анан ал чыгарманы мен жакшы көрүп жүрчүмүн, өзүм ырдасам деп ойлоп жүрчүмүн, анан ошол Динара Тилекеева менен ырдаган насип кылып, ошол менен ырдап калдык. Чоң рахмат сизге. Жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн ийгилик каалайбыз. Буюрса буга чейин Айпери Кулбаева деп билип келген болсок, эми өтө жакшы тарайт окшойт. Буюрса. Улам Бишкекке каттап. Келип туруңуз, эшигиңиз ар дайым ачык. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Тамашыңызга ийгилик. Бүгүн бизде конокто жеке ырчы аткаруучу Айпери Кулбаева болду. Биз болсо Таң Маанай программасын улантабыз. Кеттик.